Бүгін 3 iyul 2026 жыл Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Адылбек Касымалиевге кат кийилген. Высокий степень заражения болот токой. Токойдун баардык түрү бактымар оору өлүп баратат. Тоодо жаныбарлардын баары эпизодия болуп атат. Кекилик курголдор. Тоодо кийиктин баары пастереллез болуп атат. Ошо чет өлкөдөн келген гранттар, чет өлкөдөн келген акчалардын баары азыр ОПТ, зоологический парк, нас парк деп акча бөлүнүп атат. Азыр мен өкмөткө баарына түшүндүрүүгө аракет кылдым. Мага кат келиптир. Мынтип жазат өкмөттө. Мен айтып коем. Эгер могу сосной сонун усач бронзовый менен сосналар көрүн. Так. Мына могу кара жыгачтын баары өлүп атат, жалбырактар жеп. Өңдөрүн карагыла бозоруп. Өкмөткө кат жазган жөнүн айтайын. Өкмөткө кат жазсам, өкмөттөн кат келди. Комиссия түзүп тастыктагыла дейт. Эгер действительно оору болсо өкмөт навстречу барам дейт. Лескостор, ОПТлар, министр, Минприрода министри кеминде жолун жеген отуруп алып, сонун кино айтып атасың. Казыр реакция кылыш керек. Өкмөттөн акча алып, анан кийин акчаны кайра ОПТ, миграционный ТГБУ деп бир балекеттерди баштабай, функциональный жумушчу топторду алып, ар бир жердин элдин жергиликтүү эл менен иштеп, токойду химия менен, дрон менен учуруп, алдын ала сигнал берип, квадратка малдарды чыгарып, дарылаш керек. Бүт өкмөт, токой чарбалар, Минприрода бүт баарына өкмөттөн мага атайын кат келди. Комиссия кылып, фактыны далилдеп, комиссионный чечим чыгарып келсеңер, акча берем деп атат. Кыргыз элим, Минприрода министри, токой чарбасынын башчылары ушуну исторический вариант эртерээк быйыл көрүнгөн тоонун баары жамгыр жап, ушундай шарт түзүлүп атат курт кумурсканын капташыначы. Быйыл эмдиги жылы 2 жылда мына быйыл иммунитети жоголуп кетти көп бактар. Бактар мындай өлөт экен, бактын жалбырагын жейт. Анан баягы запасная почка деп коет го, бакта дагы бир шанс бар да. Экинчи жолу жалбырак чыгып кетти, анткени дышать этиш керек, аба алыш керек. Ошондо дагы жеп койсо бак өлүп калат экен. Ошондуктан Минприрода министри, токой чарба, нас паркта заповедниктер комиссионный текшергиле. Анткени токойдун баары курттап чирип атат. Моральный, материальный, гражданский да долг боюнча силердин укугуңар жок. ОПТ, Наспарт заповедник түшкөнгө кадыр бүт баарын лескос кылыш керек Кыргызстандын токойлорунун баарын. Охотничий угодья кылыш керек. Кадыр эл массовый иштебесек, тоодо кийиктердин баары пастереллез болуп атат. Былтыр заповедник Наспарттардан чыккан оору пастереллездөр көрүнгөн жерде текелер өлүп жатат деп котурду айтпай эле койду. Могу сосновый бронзовый усач. Кегетте деле карантин бар Кыргызстан. Бул Ысык көлдөн чыкты, Чуңкурчактан чыкты, Кеминден чыкты. Бүт жерди каптап атат. Анан калп эле Кегетте карантини болбаган, калгалар соо болгон туура эмес. Бүт баарын мониторинг кылгыла. Эгер мен жакын өзүм комиссия составына кирет экенмин, мен эгер кыдырып, кайсы бир наспарттан, же эмеден оору тапсам, жашырсаңар, баарыңар как предатель соттолосуңар ошо жердин жергиликтүү комиссияга чыккандар. Бири-бирине түртүп, жашырмай токтоткула. Кыргыз элим, ооруну жашырбайлы. 1-2 жыл шансыбыз бар. Мүмкүн да ооруну жалпы жайтпай, чогуу мен фейсбугума жөнөтүп тургула, кайсы жерде оору эмне болуп атат. Бүт баарын комиссияны чыгарып, лабораторияга берип, анализден тастыктап, анан кийин чыксаңар, жалпы баарыңарга өкмөт акча берем дейт. Өкмөттө акча толтура. Кыргызстанда акча жетиштүү. Бул ооруну жок кылып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болду эми политика дегенди токтоткула, иштейли. Бузук болбойлу, болду. Жалпы Кыргыз эли жаратылышты сактап калалы. Бул биздин аба, бул биздин келечек. Комиссия биринчи күндөн баштап чыкканга документтерин даярдагыла. Группа комиссия, ар бир лескос, ар бир регион, ар бир наспарк эмелер чыксын.
оорулуу болсо дарылаш керек. Нас бар опыттылар, эгер массагы оору эпизодия чыкса, алар өздөрүнүн статусун жоготуш керек обязательно. Кайсы акча келсе эмеге жумшашат да, опыты кылып ийишет, болду. Опыты деген особо охранение парк, бул мындай болот. Буларга оңой кутуш керек да, видео наблюдение коюп коет. Бак чирип атабы, ичинде кийик өлүп атабы, баары бир жалкоон иши да. Ага түртүп коюп акча жасап атышат кыргыз элим. Эч кимдин моральный укугу жок. Бүт баарын жоюп, лесхоздор уюштуруп, рабочийлерди алып, жалпы эл иштеш керек. Канча айылдарда, канча бош жаткан элдер бар. Айлыктарды көтөрүш керек. Обязательно минимальный айлык 40-50 миң сом болуш керек. Престижный работа болуш керек Токой. Ошентип жаратылышты сактайбыз. Өкмөт без ограничений акча берем деп атат. Только ооруларды жоготконго, Токой иштерин алып барганга. Анан жөн көчөт теге берип элди алдаган токтоткула. Жаш балдар жок бүттү. Акыркы аферист Бобек Ажыкеев кетти көчөт теги боюнча. Ага иш козголуп, тергөө башталышы керек.